Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн силер менен биринчи сабагыбызды улантабыз. Биз өткөн сабакта хидерди жасаганга жетишкенбиз. Бүгүн аны уландысын жасайбыз. Кийинкисине өтсөк болот. Бизде хидер башкы жагы бүттү, эми кийинки секшнди жазууга өтсөк болот. Хидер жабылгандан кийин ачабыз. Section менен ачсак болот. Section ID каалаган атты берсеңер болот. Мен box деп коем. Box. Эми бир линиядан чыгарыш үчүн биз башында контейнер деген класс ачканбыз. Ошо контейнер классын жазып алабыз. Div class container. Ишни чоңойтуп коеюн. Контейнерди ачтым. Эми бизде эмне бар экен карайбыз. Бизде h2 бар. Анан параграф бар экен. Параграф, анан бир image, дагы iChar менен чыгарылган адамдын жөнүндө жазылган информация бар экен. Ошону жазышты баштайбыз. h2 жана параграфты жазыш үчүн отдельный класс ачам. Башка бир жаңы класс ачам. Div класс, анын атын текст деп коем. Бизде бар эми сүрөт бар эле го бизде. Ошо сүрөттү чыгарыш үчүн дагы бир класс ачам. Div класс image деп коем. Кийинки баягы адам жөнүндө информация турат го, ошону чыгарыш үчүн дагы жаңы div ачабыз. Div класс about деп жазып койсок болот. Каалаган аттарды берсеңер болот. Эми биринчи келгиле h2 деле жазып алам. Тексттин ичине h2. Мен жактан алып коебуз. h2'nin астынан параграф. Мен шаблонун көчүрүп алдым. Силер кандай жазсаңар болот? Бизде бир оңой варианты бар. Lorem, анан 60 деп жазсаңар, 60 деп жазып анан тапты бассаңар, силерге 60 сөздөн турган текст чыгарып берет. Ушундай канча жазсаңар, ушунча чыгарып берет. А мен жетишим үчүн тияктан көбөйтүп алам. Параграф бар, эми көрөбүз бизде кандай чыгып калды. Бизде чыкты, эми стиль беребиз. Стиль кандай? Эмнеден баштайм? Биринчи бизде section деген section бар. ID box. Ошого биринчи беребиз. Хэштег box. Box'ты ичинен турасын беребиз. Width бизге толук чыгыш керек. Ошон үчүн 100 беребиз. 100% беребиз. Узундугу height 500 пиксель беребиз. Анан арткы түз, арткы фонду беребиз. Арткы фон бизде арткы фонду чыгарыш үчүн
хэштег хэштег 0D 5B анан 2-9. Ошону жазсак, бизде бэкграунд арткы түзү чыгат. Бирдей эле болду. Эми H2 менен параграф менен иштейбиз. Бизде текст деген класстын ичинде жазылган. Ошон үчүн биринчи класс атын жазабыз. Класс текст H2. Padding беребиз. Ички боштук беребиз. Padding. Өйдө жана ылдый жагынан 20 пиксель, оң жана сол жагынан 0 пиксель. Анан color түзү ак, FFF. Текстин шрифти font family. Font family sans serif. Эми сохранить этип көрөбүз. Жакшы. Эми параграфка жазабыз. Чекит текст параграф. Параграф деле padding боттун берип коебуз. Ал арткы ылдыйкы боштук. Padding боттум 20 пиксель. Анан түзү кандай болсун? Түзү ак. Решетка хэштег FFF. Анан өлчөм беребиз. Font size менен 20 пиксель. Эми сохранить этип ачып көрөбүз. Окшошуп жатат. Бизде кичине параграф текстин чоңойтушубуз керек экен. 20 эмес, 25 пиксель. 25. Эми бизде justify text align, justify content деген атрибут бар. Text align, justify. Ошону жазып коебуз. Ошондо бизде толук чыгат. Толук. Контейнердин ичинен толук чыгып берет. Жакшы көрүнөт бизге. Текст параграфты жазып алдык. Эми image менен, сүрөт менен оң жагында турган информацияларды чыгарабыз. Биз башында image деген класс ачканбыз. Ошо класстын ичинен сүрөттү коюп алышым керек. Кандай коем? Image, stress. Менде image деген папка бар, ошонун ичинде сүрөт бар. Image деген папканын ичинде image деген сүрөт бар, ошо сүрөттү коюп алам. Эми стиль беребиз. Chekit image ичинде image деген тег бар. Ошо тег менен иштечебиз. Image деп жазып width беребиз. Width 40%. Float left bereriz. Float left emне кылат? Float left контейнердин ичинен сол же оң тарабына жайгаштырылышы керек экенин көрсөтүп турат.
Биз ошону float left деп жазганда контейнердин ичинен сол жактан чыгат. Эми сүрөткө width беребиз. 270 пиксель. Height беребиz. 270 пиксель. Кийин border беребиз. Border radius. Border radius эмне кылат? Бизге тоголок сүрөттү тоголок чыгарып берет. 50%. Эми сохранить этип көрөбүз. Бизде сүрөт чыкты. Эми карасаңар бизде сүрөттүн үстүндө түз турат. Аны кандай чыгарабыз? Аны border менен чыгарабыз. Border 5 пиксель solid. Бизде карадан кичине башкача цвет бар. Ошону чыгарыш үчүн хэштег 333 жазабыз. Сохранить этип ачып көрөбүз. Бизде деле чыгып калды. Эми шаблонго кирип карасак, бизде сүрөттүн айланасында башкача түз турат. Ошону кандай чыгарса болот деген суроо бар. Аны чыгарыш үчүн бизде box shadow деген атрибут бар. Аны кандай жазабыз? Бизде онлайн box shadow Google'га жазабыз. Box shadow генератор деп жазсаңар, бизге даярын чыгарып берет. Ушул жерден алсак болот. Ушул жерден калаган даяр box shadow бар экен, даярын алсаңар деле болот. Кааласаңар өзүңөр жасасаңар деле болот экен. Эми биз цвет тандайбыз. Цвет бизде көк болчу. Даяр box shadow кодун даяр чыгарып берди астынан. Ошону алам. Алып image класс ичинен коем. Эми көрөбүз. Сохранить этип Ctrl+S. Бизде жабылбай калыптыр тегибиз. Box shadow. Box shadow'du kodun көчүрүп алам. Эми кайрадан коюп коебуз. Ушул менен сабагыбыз бүттү балдар. Кийинки сабактарда улантып кетебиз. Саламатта калыңыздар.